Анда эмесе азыр кезектеги биздин спикерибиз жана башында биздин спикерлерге дагы өзгөртүлгөн программаны тараттык эле. Азыр план боюнча Айрекс уюмунун жаңы медиа долбоорлорунун презентациясы менен CADH Борбор Азиялык долбоорунун жетекчиси Элвира Сариева. Саламатсыздарбы? Биз негизи бүгүн Сабыр Абдумамунов анан Элмурат Ашыралиевдин эки чоң презентациясы болот аудио подкаст боюнча. Алар даярданганча биз кыскача маалымат берип коелу дедик. Айрекс деген эл аралык уюм Кыргызстанга кайрадан келип, Орто Азиялык чоң долбоор ачылды. Медиа контент көбүрөөк болсун деп. Бул долбоор негизи 5 өлкөдө иштеген атат. Жазында жаңы ачылып, 3 жылдын ичинде эки чоң тармак боюнча массалык маалымат каражаттарга жардам берет деген ойдо башталды да. Эң биринчи тармагы бул журналисттерге жана телекомпанияларга жардам берүү. Негизинен эки чоң тармак болуп атат. Биринчиси медиа контент, мультимедиа контент, экинчиси телесериалдар. Анткени тилекке каршы көпчүлүктө Орто Азиядагы телекомпаниялар расмий түрдө лицензия алып, котормо боюнча иш жүргүзүүгө каражат жетпей атат да. Ошондуктан бул тармакта азыр мына августта мультимедиа боюнча чоң семинар өттү. Буюрса октябрда Сорос менен чогуу аудио подкаст боюнча Орто Азиядан келген журналисттерге дагы чоң окутуу өткөзөбүз. Ал эми кыштан баштап эмдиги жылы телесериалдар боюнча телекомпаниялар менен иштейбиз деген ойдобуз. Буга кошумча биз жазында грант боюнча чоң маалымат бергенбиз. Ошондо Орто Азиядан 51 телеканал Түркмөнстан менен кошо заявка берип, кайсы телеконтент Орто Азияга керектүү, кайсы контентти Кыргызстанда кыргыз тилге биздин тилдерибизге которуш керек деген сунуштар түшкөн. Ошондо 700гө ашуун тайтл келди. Алар менен азыр биз сүйлөшүү болуп атат. Бирок мультфильмдер боюнча ар бир өлкөдөн абдан чоң сунуш келди. Ошондуктан бир нече мультфильмдерди, STEM-ге жакыныраак мультфильмдерди азыр сатып алып, расмий түрдө телекомпаниялар менен сөйлөшүп туруп, биздин тилдерибизге которобуз деген ойдобуз. Ал эми андан кийин телесериалдар боюнча чоң иш жүрөт. Бул жерде жана адаптация, мисалы даяр сериалдын атайын окутуу китептери келип, видеосу келип, аны же кыргызчага которуп, же ошо сценарийлерди колдонуп, биздин тилде өзүбүздүн сериалдарыбызды тартсак болот. Мисалы Россияда 2000-жылдан баштап ошо адаптация аркылуу жана биз азыр көрүп аткан сериалдар өзүлөр чыгарып баштады, продакшн студиялар. Ал эми Казакстанда 2006-жылдан баштап акырындан иш жүрүп атат. Бирок эми Казакстанда министрлик студияларга жардам берет экен. Ушул ишти 3 жыл жүргүзөбүз. Суроо болсо, бул жерде менин кесиптешим Бигайым Түлгенова отурат. Ал эми азыр Сабыр менен Элмуратка сөз беребиз. Рахмат.